Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, urmatlı mumun musulman doğandarım. Allah Taala'nın salamı jana tınçlığı barыңızдарга bolsun. Бүгүн мен bir video тууралуу сиздерге ой пикиримди айтам. Эч качан bir видеого комментарий айтып Hayda! Kaçın! Мына ошентип мен эмне айткым келип жатканын түшүнгөн чыгарсыздар. Жогорудагы видеодо улак тартыш болуп жатат. Адамдар акылдуу, эс акылдуу, Алла Таала акыл берип айбандардан айырмалаган адамдар жаныбарлардын ичинен эң эле акылдуусу, сулуусу, сымбаттуусу, күчтүүсү адамдын канаты болгон атты минген. Анан улак чапмай башталган. Анан келип жанагы сайга бары кириптер болгон. Анан аттар сууга жыгылып, тепселеп, анан bir балбан деп коебуз биз улакчыларды мактап, сый кылып.
аттан түшүп алып, аттын башына, ал ат өзү жарымы ылайда, жарымы сууда, жарымы аттардын басындысында жатат, анан анын башына камчы менен чапкылап аткан. Экинчи видеодо болсо, ат суу жутуп чыга албай, ошентип кыскасы бир башаламандык, бир оюн. Биринчи видеону мен атайын видеосуну звугун өчүрүп койдум. Анткени камерага тартып аткан жигит дагы ар экинчи сөзүндө сөгүнгөн. Жана ал жердеги улакчылар дагы баары атты дагы сөгүп аткан, өзүнүн дагы сөгүп аткан, жандагын да сөгүп аткан. Кыскасы ал сөздөрдү мен жайылып кетүүсүнө, сөгүнгөн жаман сөздү бир угусуна себепчи болоюн деп өчүрдүм. Бул атты Алла Таала бизге өтө берекелүү жана кыргыздын макалыга жараша канат кылып эле жараткан. Атты Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Йеменден келген соодагерлерден бир атты сатып алды дагы. Мына ушул чекесинен кашкасы болот го, пешене деп коет, чекесинен сылап туруп, мынтип сылап туруп, анан айткан: "Сен бахарсың" деген. Сен деңизсиң, сен океансың деген. Анан Пайгамбарыбыз айткан: аттын чекесине, башына Алла Таала берекени басып койгон. Мындайча айтканда, ат баккан адам бай болот, ат баккан, ат таптаган адам кем болбойт. Аттын туяктарынын астынан чыккан жалындар Куранда эскертилген. Ат тууралуу шариятта жана биздин кыргыз эмесинде өтө жакшы сөздөр бар. Бирок биз макул оюнду ойнойлук. Бирок ошол арам жолдорго иш бербейлик да, жол бербейлик да. Арам эмне? Ат оюндарына кызыгып, намаз каза болуп калбаш керек. Аттын башына чаппаш керек. Кумар болуп кетпеш керек. Алдамчылык болбош керек. Бирөөнү ашырып берет экен, тияка барып ташта дейт экен, тиги таштаган жеткенде ороп калат экен, анан таштады болуп, негизинен анын эмесинен жерге түшпөйт экен. Кайра эле жандагыны ашырып берип, алып сүйрөп келет экен, жерге түшүрбөй эле. Бул арам. Кыскасы, улак чапкан жигиттер, баарыңыздар Алла Таала күч кубат берсин. Бата берип кетейин. Алла Таала сиздердин тапканыңыздарга береке берсин. Ошондой эле оору кырсыктан, жаман балекеттерден Алла Таала сактасын сиздерди. Бирок Пайгамбарыбыз сылаган аттын башына чапканыңыз бул адилетсиздик, бул кордук, бул маскара, бул зулум. Кыямат күнү ошол ат сизден ошол жериңизден өч алат. Жаныбарлар бири-биринен өч алып аткандан кийин адам баласы, жаныбарлар негизи эсеп китеп бергенге милдеттүү эмес. Алар күнөө сооп деген аларда болбойт. Бирок окшош жынстагы жаныбарлар бири-биринен мындай залакка келтирген болсо, ошолор дагы кайра тирилип туруп, жаныбарлар бири-биринен өч алат. Мүйүзү бар теке, мүйүзү жок текени сүзгөн болсо, ошонун өч алат. Беркиге мүйүзү жокко тияктан мүйүз берилип туруп. Ал эми сурала турган, ар бир кыймыл аракетине жооп бере турган адам баласы албетте жаныбарларга кылган зулуму боюнча, ага кылган кыйынчылыгы боюнча жооп берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир төө келип арызданды. Можизалык касиет менен кантсе дагы төө жүгүндү же бир мындай ишарат билдирди. Пайгамбарыбыз сезди, бул мага арызданып атат деди. Аны эси ким деди? Баланча. Сахабаны чакыргыла деди, чакырды. Бул төөнү сен көп иштет экенсиң. Жемди аз берет экенсиң. Жемди дагы жакшы берген, анан иштеткин деп насаат айткан. Демек, бул ат жаныбер акылдуу. Өзүңүздөр билесиздер, адамдын эң жакын жаныбары. Сулуу, салаваттуу, өтө жакшы. Бирок ал сиздин ошол кой утуп атасыз, машина утуп атасыз, жана башка техникаларды утуп атасыз. Сиздин ырыскыңыз ошол ат аркылуу келип аткандан кийин, эмне үчүн сиз аттын башына чабып, же болбосо ошондой жерлерге барып ойнойсуздар? Уят эмеспи? Эми Кыргызстандын улакчылары, Кыргызстан улакчылардын борбору деп интернеттен издеп караса, ошондой сайга кыпчылып алып, арыктын ичинде баткакка батып, бул жапайчылык деп айтпайбы? Же бир эреже киргизбейсиздерби? Улак башталарда микрофон бар, же микрофон жок болсо чогулуп алып туруп, "О, туугандар, биздин шартка жараша могу жерде бир арык бар, могу жерде бир сай бар. Ошол жака түшүп кете турган болсок, кимдин астында улак болсо,
ошо менен түшүп кетти. Калганыбыз бери туруп турайлы, ошо сайдан чыксын, анан барып туруп кайра талашканары кете берели деп бир эреже киргизип албайсыздар. Уят эмеспи энди? Ошол сууга түшкө сууга, анга түшсө анга, жана баткакка басса баткакка барып ошол жерден тартышып. Бул уят да, бул адамгерчилик болуш керек да, атты да кыйнабаш керек да. Кыямат күнү жооп бересиздер. Бүгүнкү күнү мен ошол имам катары, бир элге бир сөзүм өткөн молдо катары айтып коюп болсом, эртең мен дагы ошол жерде сиздерге кошулуп, Аллах Тааланын астында жооп беришим керек болот. Ат өч алганда, сиз жооп бере албай турганда менден да сурак болот да. Дамлалардан, сиздин айылыңыздын имамынан да сурак болот да. Ошол улак болгон жердеги молдодон сурак болот, муфтийден сурак болот, казыдан сурак болот. Силер билип туруп жаныбарга зулум кылба деп, мо улакчыларыңарга айтпадыңар беле? Ал жерге барып батаң беришти билесиңер, о деп. Неге айтпадыңар деп бизден сурак болот да. Муфти Азирет, муфти Мухсатбек ажы ар бир улакка барганда ушул нерселерди айтат. Муфтинин айтканын кылуу бизге зарыл болот. Улакчылар жана молдолорду угуңуздар. Атка зулум кылбаңыздар. Жанагындай арам иштерди кылбаңыздар. Сөгүнүп, анан ичип алып ойногондор бар. Анан атка минсе эле ушул акыл эстен ажырап калганда эчтекени укпай, андай болбош керек да. Акыл эс менен болуш керек да. Атты кыйнабайын, жарымдага зулум кылбайын, аны камчылабайын деп. Мен ушул мойнумдагы нерсени айтып коюш милдетим. Жана угуп аткан киши сиз дагы улакчыларга ушул видеону жибериңиз. Өзүңүз дагы амал кылыңыз, туугандарыңызга жибериңиз. Атка зулум кылбайлы. Атты таптап, жакшынакай кылып, кооз кылып, ошол ойноп атканыңыздан кийин сизге утук байга алып берип аткандан кийин антип атты кыйнабаш керек. Башка чапкан эмне деген сөз? Те жамбашы бар, тиги куйруктун өйдө жагында Алла Таала чоң кылып сизге камчы чабышыңызга ошол жерди кылып койгон. Мончолук май эти менен. Ал эми бул чекесинде деген териден кийин эле сөбүк да. Мээ да. Өзүңүздүн акылдуу атыңызды мээсине чабасызбы камчы менен? Болойт да, көзгө тийсе эмне болот? Андай кылбаш керек. Анан бир эреже киргизип алыш керек да энди. Ушундай эле бейбаш болуп кетип атса, адамдар ушундай эле атка минсе эле ушундай бир маңкурт болуп, кайсы жака болсо зымгат урунуп өлүп калган атты видеосун көрүп жүрөсүздөр. Барып, столбаны сүзүп, жибирдеке болуп, ушул ат өлүп жатат, адам жакшы бери калыптыр. Бирөө барып атты тартайын десе, анда тогуруп атат. Андай кылбаш керек да. Ар бир аймакта кайсы жерде ойнойсуз, чек киргизип алыңыздар. Могу жерден ары өтүп кетсе, бирөөнү угуңуздар да амир шайлап туруп. Ушул чектен ары өтүп кетсе, кимдин атында улак болсо, ошол өзү ага эч ким тийбесин, калгандары бери туруп турсун. Келсин бери. Андан кийин бери келгенден кийин кайрадан талашмай башталсын деп. Өзүңүздөргө кырсык, атка кырсык, жөнөкөй жарандарга кырсык. Акыл эс менен болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.